Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Диана Нурлан кызы. Ички иштер министринин буйругу менен милициянын участкалык ыйгарымдуу өкүлү, милициянын улук лейтенанты Амантур Бакиров каармандык медали менен сыйланды. Сыйлыкты министрдин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов тапшырып, Амантурга чын ден соолук, иштерине ийгилик, жумушундагы эң бийик жетишкендиктерге жетүүнү каалады. Жана Амантурга кайрылып, сиздин атаңыз күбө, 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар кызматкерлер татыктуу болуп, ушундай сыйлыктын ээси болушчу. Бирок сиз жаштыгыңызга карабай, жана аябас каармандык менен болгон ишиңиз үчүн бул сыйлыкка татыктуусуз. Эске сала кетсек, Кырсык 8 январда Балыкчы шаарында муз каптаган көлмөдө болгон. 10 жана 12 жаштагы балдар көлмөдө муз тээп жатып, муздун астына сууга кирип кетишкен. Амантур Бакиров кесиптештери менен биринчилерден болуп барышкан. Өзүн жип менен байлап, ал балдарга жетип, суудан алып чыгууга жетишкен. Белгилей кетсек, бул Амантур Бакировдун биринчи каармандык жана аябас аракети эмес. Ал буга чейин да кызды сууда чөгүп, жанын кыймакчы болуп жаткан жеринен сактап калган. Үстөздөгү жылдын 16 январында Кыргыз Республикасынын ИИМдин ички аскерлеринде күжүрмөн даярдык, аскердик тартип, аскерлер кызматы, күжүрмөн кызмат боюнча 2023 жылынын жыйынтыгын чыгаруу кеңешмеси болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов катышты. Ыкчам кеңешмеде республикабыздын түштүк батыш, түндүк чыгыш аймактарында орун алган аскер бөлүктөрүнүн командирлери, кол башчылыктын башкармалыктарынын жана өз алдынча бөлүмдөрүнүн башчылары 2023 жылында аткарган иштери тууралуу маалымат беришти. Ийгиликтер менен катар кемчиликтерге да кенен баа берилип, аларды жоюу боюнча тийиштүү чаралар көрүлөрү эскертилди. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов өткөрүлгөн кеңешменин катышуучуларына коюлган тапшырмалардын маанилүүлүгүн билдирип, аны менен бирге өздүк курам күтүүсүз коюлган тапшырмаларды аткарууга дайыма даяр болуусун баса белгилеп өттү. 17 январ күнү Кыргыз Республикасынын ИИМдин жыйындар залында ИИМдин Атайын багыттагы полкунун түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Аталган салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, анын орун басарлары Адылбек Бийбосунов, Октябрь Урманбетов, ардагерлер жана Атайын багыттагы полкунун ардагерлер кеңешинин төрагасы, милициянын отставкадагы полковниги Исаев Сейитбек, ИИМдин Атайын багыттагы полкунун командири, милициянын полковниги Майрамбек Имангазиев, ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун мурунку командирлери ошондой эле өздүк курама катышты. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков куттуктоо сөзүндө өз ишине берилгендик, кайраттуулук, кыраакылык, ыкчамдуулук сиздерге тиешелүү эң жогорку сапаттар деп эсептеймин деп баса белгиледи. Күжүрмөн эр азаматтарыбыз эң бай кесиптик тажрыйбага ээ. Алар атайын операцияларды жүргүзүүгө катышып, кылмышкерлерди кармоодо жана массалык башаламандыктарга бөгөт коюуда өздөрүнө жүктөлгөн кызматтык милдеттерин так аткарып келе жатышат. Ички иштер министри кызматтык ишмердүүлүгүндө жогорку кесипкөйлүгүн жана мыкты натыйжаларын көрсөткөн ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун өзгөчөлөнгөн 133 кызматкерлерине, ошондой эле кызмат учурунда курман болгон кызматкерлердин жубайларына жана алардын жакын туугандарына министрликтин сыйлыктарын тапшырды. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Жалал Абад областында каракчылык жана адам өлтүрүү фактыларын алдын алышты. Жалал Абад облусунун тургунунун үйүнө кол салуу 2024 жылдын 13 январында болгон. Атайын операциянын жүрүшүндө кылмышка шектүүлөр, анын ичинде оор кылмыштын уюштуруучусу да кармалган. 2024 жылдын январ айында Жалал Абад облусунун шаарларынын биринде ишкердик менен алектенген жергиликтүү тургунду буйрутма менен өлтүрүү пландалып жаткандыгы тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Топтолгон материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын ИИМдин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 36-122 беренесинин 10 бөлүмүнүн киши өлтүрүүгө даярдануу боюнча кылмыш иши козголду. Тоноо жана киши өлтүрүүнү уюштуруучу мурда соттолгон жаран экени аныкталган. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында кошумча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. АТС жана Темиров Лайф интернет аянтчаларында массалык башаламандыкка чакыруу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, тинтүү иштери жүргүзүлдү. 2023 жылдын 30 декабрында интернет мейкиндигин мониторинг жүргүзүү учурунда АТС жана Темиров Лайф интернет аянтчаларында жайгаштырылган массалык башаламандыкка чакырган маалыматтар табылган. Аталган факты ички иштер министрлигинин кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө кызматы тарабынан соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган.
2024-жылдын 12 январ күнү дайындалган экспертизанын корутундусун алайык. АТС жана Темиров Лайф аянтчаларында жарыяланган маалыматтарда массалык башаламандыктарга чакырыктарды камтыган белгилери бар деп аныкталган. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүмү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен козголгон кылмыш ишин алкагында 2024-жылдын 16 январында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан бир нече дарек боюнча тинтүү иштери жүргүзүлүп, иликтөө иш-чараларынын натыйжасында тергөөнү кызыктырган маалыматтарды камтыган 162 буюм алынган. Кармалгандар Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилип, учурда алар менен тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Ош шаары боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан рецептсиз күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди саткан дарыканалардын түйүндөрү аныкталды. Иш-чаранын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан контролдук сатып алуу жүргүзүлүп, дарыканадан рецептсиз күчтүү дарыларды сатып алышкан. Ошондой эле узак убакыт бою тыюу салынган күчтүү дары-дармектерди мыйзамсыз сатуу менен алектенген азык-түлүк дүкөнүнүн сатуучусу боюнча ыкчам маалымат түшүп, андан дагы күчтүү дарыларды да сатып алышкан. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында ыкчам кызматкерлер тарабынан баңги жана психотроптук заттардын компоненттери бар 73 даана өлчөмүндөгү дары-дармектер алынган. Учурда дарыкана пункттарынын сатуучуларына карата өлкөбүздүн мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартуу чаралары көрүлүүдө. 2024-жылдын январ айында милицияга Ош шаарынын тургуну чоң суммадагы акча каражатын опузалап акча талап кылгандарга чара көрүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Маалым болгондой, эки чала тааныш адам зомбулук көрсөтөм деп коркутуп, 70 000 сом акча каражатын ээлеп алышкан. Эми ошол эле адамдар дагы 200 000 сом акча талап кылып жатышканын, эгер бербесе ар намыска шек келтирген маалыматты таратабыз деп коркутуп жаткандыгы белгилүү болду. Топтолгон иш кагаздардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголду. Шектүүлөрдүн бир нече жолу соттолгон, кылмыш чөйрөсүндө белгилүү болгон жаран экендиги аныкталды. Маалыматка ылайык, опузалап жаткандарды кармоого атайын операция даярдалып, 2024-жылдын 16 январ күнү шектүүнү Ош шаарындагы соода борборлорунун биринде унаа токтотуучу жайынан талап кылып жаткан акчанын бир бөлүгүн 100 000 сом акча алып жаткан жеринен кармалган. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайына киргизилип, азыркы учурда кылмыштуу катышуучулардын кармоо боюнча андан аркы ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө республиканын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жалпы мүнөздөгү 16 869 кылмыштын бет ачылды. Анын ичинен 115 адам өлтүрүү, 223 зордуктоо, 774 тоноо, 118 каракчылык, 5291 алдамчылык, 88 опузалап талап кылуу, 8265 уурлук, издөөдө жүргөн 1393 кылмышкер кармалган. 2023-жылы өлкөдө башка кылмыштар менен катар эле резонанс жараткан бир топ кылмыштардын дагы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан бет ачылган. Тактай кетсек, террордук багыттагы кылмыштуу топтор тарабынан жасалган 5 факты каракчылык, Ош облусунда бир адам өлтүрүү фактысы боюнча материалдык зыяны 3 600 000 сомду, 632 500 россиялык рубльды түзүп, анын алкагында 6 Калашников автоматы, 7 автомат жана 10 ар кандай үлгүдөгү пистолеттер, 1 Винчестер, 2 граната, 183 ок дарылар, кастеттер, медициналык бет каптар, камуфляждык кийимдер алынган. Андан тышкары Ысык Ата районунун Димитриевка айылында диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрүнүн кылмыштуу аракеттерине бөгөт коюлган. Уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү тарабынан мурунку жылдарга жасалган 4 адам өлтүрүү кылмыштарынын бет ачылган. Оперативдик кызматкерлер тарабынан 12 автомат, 24 пистолет, 17 мылтык, 6 граната жана 1646 ар түрдүү ок дарылар алынган. 61 баңгизаттарга байланыштуу кылмыштар ашкереленген. Анын негизинде жалпы салмагы 15 килограмм 590 граммды түзгөн наркотикалык заттар алынган. Мындай туруктуу аткарылган иштер коомдун коопсуздугун камсыздоого жана кыргызстандыктарды кылмыштуу коркунучтардан коргоого өбөлгө түзөт. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.